ит деле курсагы тойгон жерде жүрө берет. Бизге прописка керек. Биз аябай кыйынчылыкта жашап атабыз прописка боюнча. Кыргызстанда 200 миңдеген адамдар өздөрүнүн мекенинде өгөйлөнүп мындай кыйынчылык тартып атат. Карапайым эл ошол жобонун иштеп чыгылышына абдан суусап турган кези. Жобосу процедурасы создуктурулуп атат. Кызыктар адамдар жогорку кеңеште отургандыгы бизди аябай чоң бир өкүндүрөт. Биз буга чейин Кыргызстандын аймагында дачаларда жашаган жарандардын маселесин коомчулукка көргөзгөнбүз. Анда 300гө жакын дачаларда жашаган, миңдеген үй бүлөлөрдүн көйгөйү айтылган. Тактап айтканда, дачаларда жашаган жарандар каттоого тура албайт, пенсия, пособие ала албайт. Айыл өкмөт тарабынан жол, суу сыяктуу кызматтар көрсөтүлбөйт. Анткени дачанын статусу айыл макамын алганга чейин мамлекет тарабынан каржылоого тоскоолдук жаратчу. Мына ушундай маселе бар үчүн Жогорку кеңештин 3 окуусунан мыйзам долбоору өтүп, президент ага кол койгон. Убакыт чоюлуп, иш таптакыр өкмөт тараптан жүрбөй жаткандыгы, тагыраагы анын жоболору иштелип чыкпай жаткандыгы дачада жашагандарды тынчсыздандырууда. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич, сизге биздин ушул Бишкек шаарынын, анан Чүй облусунун дачаларынын башчыларынын, элинин, ошол жашаган жашоочуларынын кайрылуусу түздөн түз жетет деп ишенебиз. Сиз бизге 2025 жылы курултайда дача сууга барам деп бир сөз бердиңиз эле. Андан кийин дагы бир официалдуу Алтай курулуш компаниясында дагы ошол жерде элдер барып суранганда жооп берген болчусуз, келемин деп. Анан ошол жолугушуу барган сайын кечеңдеп атат. Анан өзүңүздүн сиздин бир чыгарган указыңыз менен ушул биздин Кыргыз Республикасынын аймагында дачаларга мунапыс жарыялоо, дачаларды айыл макамын берүү боюнча ушундай чыгарган указыңыз болуп, жогорку кеңеште жер суу кодекси кабыл алынып, андан кийин каршы пикир менен артка кайрылып, анан кайрадан сиз өзүңүз кол коюп бергениңизге мына 1 жылдын 100ü болду. Ошол чыгарган мыйзам кабыл алынгандан кийин анын жобосу, процедурасы акыркы убакта аябай создуктурулуп атат. Бул тарапта эми кызыктар адамдар жогорку кеңеште отургандыгы бизди аябай чоң бир өкүндүрөт. Ошол биздин келип туруп азыр жерлерде элдер менен жолугушууну уюштуруп атасыз. Ошол бизге дагы Чүй облусунда ушул дача сууга бир келип кетсеңиз. Дача сууга келип ушул дачанын эли менен жолугуп, бул жерде жашоочулар кандай жашап атат, кандай шартта, кандай абалда экендигин өз көзүңүз менен көрүп күбө болуп, анан ушул жыйынтык чыгарасыз деген ишенимдебиз. Бизге бул ушул Чүй облусунда Кыргыз Республикасынын территориясында жашаган дачалыктарга бизге күнүмдүк жашоо керек эмес. Бизге түбөлүк жашоо керек. Күнүмдүк жашоо барлык жерде өтөт. Ит деле курсагы тойгон жерде жүрө берет дегендей. Бизге прописка керек. Бизге ушул жерге болгон укуктук тараптан катталуу, прописка, садикке, мектепке баруу, документтерди тууралоо, ушуга окшогон толгон токой көйгөйлөрүбүздү келип өз жеринен көрүп бир чечим кабыл алып чечип берип кетет деген ишенимдебиз. Анан ушул эмеде ылдыйда отурган өкмөт мүчөлөрү тарабынан да сиздерден бир өтүнүч, бир жогорку тараптан бир саясий чечим кабыл алынып, бул жерде айыл макам берилсин деп президент өз указ чыгарып берсе, аны сиздер кайра артка кайтара бербей, ушу министрлер кабинети ушуга бир кол коюп берсеңиздер ошол жобону. Мына былтыры деген кол коюлуш керек болчу. Былтыры кол коюлган жок. Быйыл дагы мына жылдын жарымы өтүп кетти. Мына 1 майдан баштап электр энергияга болгон баалар өстү, сууга болгон баалар өсүп атат. Бул жашоо күндөн күнгө кымбаттап атат. Бул жерде эми биз аябай бир Кыргызстанда 200 миңдеген адамдар өздөрүнүн мекенинде өгөйлөнүп мындай кыйынчылык тартып атат. Ушуларды бир эске алып, бир ууч адамдын эмес, ушунча турган элдердин бир көйгөйүнү карап туруп бир саясий чечим кабыл алып кол коюп бериңиздер, сиздерден өтүнүч. Биздин айылда 400 үстүндө жашайбыз. Биз аябай кыйынчылыкта жашап атабыз прописка боюнча. Şu биздин айылга, şu биздин дача айылыбызга биздин айыл макамын берсе, Касым Алиев өкмөт кол коюп берсе жакшы болмок. Сиздин приказыңызды угуп сүйүнүп жүрөт эдик. Мына али кече бүтпөй жатат, 1 жыл болду бүтпөй жатат. Ошо көйгөйүбүздү дагы бир өзүңүз көз салып караштырып приказ берип койсоңуз, ошо Касым Алиев кол коюп берсе өкмөт. Şu биздин ишибиз бүтүп кетмек. Анан сизге да кайрылган көйгөйлөр бар да, азыр кыскасы кереги жок. Рахмат, сиздерден суранабыз ушу бийликтегилерге, жогорку кеңештегилерге. Şu дачада жашаган өзүбүздүн кыргыздардын айыл макамын берип,
Biz de el katары жашап, айыл макамын алып, өзүбүздүн пропискага туруп жашасак жакшы болмок. Сиздерден сураныч, жардамыңыздарды көрсөтүп коюңуздар. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, өзүңүз баш болуп ушул кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүүсүнө, кыргыз элинин жакшы жашоосун жакшыртууга өзүңүз жакшы бир мыйзам кабыл алдыңыз эле, кол коюп бердиңиз эле. Ал мыйзамдын ишке ашканына мына 1 жыл болуп отурат. Ошол мыйзамды иштеп чыгуу жобо деп коебуз. Ошол жобону азыр 100 миңдеген эл күтүп турат. Карапайым эл ошол мыйзамдын иштешине, иштеп кетишине, күчүнө киришине, жобонун иштеп чыгылышына абдан суусап турган кези. Бул жерде 100 миңдеген жашоочулар бар. Бул адамдарды айтып кетсек, Чүй облусундагы жайгашып калган дачаларда, бардык дачаларда кыргыз эл аргы ички миграция 7 облустан келип, ар кайсы дачалардан сатып алып, эч кандай басып алуу эмес, эч кандай захват эмес, жакшынакай акчасына сатып алып, илгерки дача катары пайдаланып келсе, азыр болсо эч кандай дача эмес, дача деген актуалдуулугун жоготуп, бүгүнкү күнү калк жыш жайгашкан калктуу конуш болуп, кыргыз эл өзүнүн жанын өзү багып келет. Ар бир дача эч кандай дача эмес, жакшынакай айыл болуп калган. Карапайым эл өзүнүн жанын өзү багып келет. Сууларды чыгарып алганбыз, жолдоштор, сууларды чыгарып алганбыз, электр чубалгыларыбызды жаңыртып, кошумча трансформаторлорду коюп алганбыз. Ошону менен бирге жолдорду дагы жакшынакай эч кандай мамлекетти карабай, мамлекет качан келип жардам берет, мамлекет эмне кылат дебей, эч кандай башка мекемелерге жалдырабай, биз ушул карапайым эл өз чөнтөгүнөн акча чыгарып, өзүбүз күчүбүз менен бир топ баягы айылдын ички инфраструктураларын оң жолго коюп алганбыз. Бардык нерсе даярбыз. Өзүңүз бергенде ошол статус берилди эле, мыйзам күчүнө кирди эле. Эми ошол жобо иштелип чыгып, улам артка жылып эле мына жаз келди. Жаздын бир күнү бир кылымга тете дейт. Жаз жарыш, күз күрөш дейт. Карапайым эл жазгы талаасы бар. Тала жумуштарын таштап коюп, бүгүн сизден ушундай чоң бир сураныч менен өзүбүздүн укугубузду пайдаланып кайрылып жатабыз. Эгер президент мырза угуп жатсаңыз, Адылбек Касмалиев премьер-министрибиз, ушул сиздин алдыңызда биздин документ турат. Ошого ылдамыраак кол коюп бериңизчи. Канча жолу кайтарылып атат, эмне себептен экенин биз дагы түшүнө албай, азыр түкшүмөлдөнүп туруп атабыз. Бул жерде эч кандай мамлекет же чиновниктер кыйнала турган деле эч нерсе эмес. Карапайым эл өз жанын өзү багып атат, жашоо өтүп атат, мамлекетке жардам берип атат, эл керек болсо. Мынакей бул жерде Сокулук районунан баштап Аламедин району бар, Ысык Ата району бар, Өйдөгү Жайлы району бар, канчалаган дачаларда канчалаган жакшынакай уюткулуу улуу журт 7 облустан көчүп келип, жакшынакай оокатын кылып атат. Эч кандай деле мамлекетке жүгүн арткан жок, эч кандай мамлекеттин жерин басып алган жок, эч кандай захват болгон жок. Кызылдай гана акчага сатып алып, мамлекетке да жардам берип, өз жанын да багып, жашоо шарты эң жогорку деңгээлде өтүп жатат. Биз эч нерсе деле талап кылбайбыз, эч кандай жер бер деп да суранбайбыз, эч кандай кагаз же акча да сурабайбыз, эч кандай мындай бир фонд бөлүп бергиле деп деле сурабайбыз. Бир болгону ошол министрлер кабинетинде турган биздин документке колду коюп бериңиз, урматтуу премьер-министр. Мына жазында кол коюп берсеңиз, эл сүйүнүч менен өзүнүн оокатын өзү кылып кете берет. Ушуну сизден көптөн көп суранабыз, жолдоштор. Өтүнөбүз. Баарыбыз. Өзүңүздүн айтууңуз боюнча дачага 2 жолу келем деп айттыңыз эле. Мына сиз келелексиз, урматтуу президент. Сизден суранарыбыз ушу бизге статус берүүнү суранып чогулуп жатабыз. Көптөн көп суранарым ушул элдин атынан. Бишкек шаарынын тегерегиндеги дачалар сиздин колдооңуз менен депутаттар да колдоп берди. Ошол документ азыр 1 жылга жакындап баратат. Урматтуу өкмөт башчы Адылбек Касмалиевич, ошол сиздин колуңузда турат. 100 миңдеген адамдардын тагдыры бар. Кайсы жерде элдер суусап атат, кайсы жерде эмнеге муктаж болуп атат. Анын баары ошо сиздин колуңузда турат. Ошон үчүн урматтуу өкмөт башчы ушу 100 миңдеген элдин тагдыры сиздин колуңузда, ошого бир кол коюп, жакшы жакка чечип беришиңизди суранабыз иншалла. Биз статуска муктажбыз. Биз статуска муктажбыз. Биз статуска муктажбыз. Биз сизге кайрылуубуздун себеби Кыргыз Республикасында өзүңүз билгендей дачалар көп. Бирок ошонун негизинде да биз эч кандай статус жана ошондой эле прописка ала албай келебиз. Балдарыбыз пропискага отура албай келет. Биздин кайрылуубуз сизге Ысык Ата районунун дачаларын Бизге деген ушул статус маселеси абдан зарыл. Бизге статус керек.
ушул маселени тездетип берүүгө сизден көптөн илек. Hurmatli Sadur Nurg'o'joyev, bizga ayil vakaf masalasini chechib beringizlar. Dachaning jitelleri propiskaga turib bizdagi ушул Qirg'iziston nima jaradi atulu degan dokumentlarni olamiz. Propiskaga turish kerak ekan. Shuni chechib bersangiz sizdan chorib so'ramiz. Биз дагы шайлоолорго катышып, полноценный официальный граждане Кыргызстана болбош керек.